boshqarma charasin qo'llab Ulug'bekni bo'stonlikqa chiqarish uchun 500 kilometr yerdan kelib o'tiramiz. Ulug'bek Eldino'g'li, qimmatli Japarov, Tashrif, Zuluşov, sizlerden haqiqatni kutamiz. Bizden Ulug'bek, sizlerden beyliğinizlerge janatı menen kirişip, korrupsiyalarni tap, aldığınızlarga aparıp berip жатады. Şul balanı dağıda olsa biz sizlerden beyliğinizlerde hiç kanday karşılığınız yok. Korrupsiyalık işlerge dakanıza kirişinizler, korrupsiyalık işlerge şunday baldardı tarbiyelap, aranızlarga koşup koysa, dağıdılım olsa ilişken korrupsiyalılar arkasından düşüp, şu okşayan baldarını yüzüge çöp salıp atar. Biz hakikatlıklı kütüyoruz. Biz sizde korrupsiyanı joyot. Elge beykurtluk tap kelet. Kırgızstanımızın bütünlüğünü takta et dep saylanamız. Taşıyıp, Zuluşup, Japarov sizge ayrıkta. Munda iş sizin başınızdan ötken. Siz de çok yerden beyliktin kurmandığı olup durup, bir topçul kaçıp da jürdünüz, kaytıp gelip, el koldagan eken siz saylanamız. Biz de elimiz bizden uluktu, çıkarıp veriyinizi talap kılamız. Ulug'bek'e boştan boş. Ulug'bek'e boştan boş. Ulug'bek ak bala. Endi dagı bir nerseni ayta keteli. Bundayda hazır bunday siyasi çöyrü, başka çöyrü, karapayım adamlardan çöyrüsü 5-6'ga bölünüp kalgan, natijaga kelip kalgandayız. Sebebi degen, jana ilgerkiler aytmakçı sırtkı, jakşı kiyimlerimizni almaştırıp güpüldögen adamdayız. Ekili sırtımızdagi jakşı kiyimimiz menen, içimizdeki hiç kiyimlerimiz eskiden kalıp 30 yıldan beri çirip birine biri jıtın urup бүтүп калганы менен ишибиз жок болуп атат да. Анан жаштарга жол ачып беребиз дейбиз. Эмнеси менен жол ачып беребиз? Ушундай жол бу. Ушул үчүн келдик беле. Азыр мисал үчүн Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке биз кайрылып аткыбыз келген жок. Себеби алар ансыз да мамлекет үчүн жасай турган иштердин баарын жасап атат. Дүйнө тургузуш бул эки адамдын эле колунан келбей турган иш. Misal üçün men hazır kayrılgım geletile. Kurmanqı Zuluşovga, Soğut beyliktegindegilerine, Ulanbek Niyazaliyev'e, İyimdin ministrine, bardık ministrler kabinetine, bir eldin esevinen yaşap, eldin esevinen aylık alıp, eldin jaşosun tüzeybiz devatkanın ardan giyin. Uşunday misal üçün korrupsiyalık işlerden yüzü ap-açık bolup, ушул Улукбек ачып берип аткандан кийин кандай ушуну колдоп бирип жазасын колуна кармата албайсыңар. Анан келип туруп жанагы акыйкат үчүн деп, карапайым эл үчүн деп чырылдаган Улукбекти алып келип туруп камаш керек беле. Бул биринчи эле сурообуз. Экинчиси, канчалаган ушуга окшогон системалардын бардыгына кирип калган, эски чирип калган көйнөктөй болуп, ичибизде ич кийим болуп жүргөндөр бар. Буларды эмне үчүн чарасын колдонбой атасыңар? Карапайым эл ачыктап берип атат. Көрсөтүп атат. Ошол элдин муктаждыгы уже сот бийлигине кайрылсак эч нерсе чечилбейт экен. Прокуратурага кайрылсак эч нерсе чечилбейт экен. Башка министрлер кабинетине кайрылсак чечилбейт экен деп Садыр Нуркожоевич, Кыдыршаевич деп эле өкүрүп бакырганыбыз менен эки эле кишинин колунан келбей турган нерсе болуп атат. Эми мисал үчүн Жапыр эл киришиш үчүн ушул Улукбекке окшогон жаш балдарыбызга кайрылууга туура келип калып атат. Карапайымдын элдин башка айласы калган жок. Туура түшүнгүлө. Анан кийин дагы бул айтып айрыкча белгилеп кете турган жер Улукбек мисал үчүн бир энпошниктердин же запыттын каржылоосу менен жүргөн бала эмес да. Бир мындай түшүнүү менен мамиле кылсаңар. Эң туура айтат. Анан мен дагы айтайын. Мына Опул радиомда былтыр эле менин кызым төрөгөн. Бул ишке мен 5 колдой дагы эле мына жазып да атам, окуп аткандырсыңар. Себеби деген ал эшик өзү.
Baya buzуп койду, жулуп койду деген. Өзү чучкурса түшүп кете турган эшик эле. Мен ал жерден кирип чыгып турганмын. Анан кийин ал жердин мындай эки бетинде эски уже түгөнүп списанияга жата турган матрастар менен төшөктөр жыйылып турчу. Дагы кече күнү көрсөтүп атат, полун кичине сүртүп коюшкан экен, мен өлгүдөй күлкүм келди. Бул деген мындай да. Бардык энелер айрыкча биз билебиз. Роддомдо кандай азап менен төрөмөк турсун, териңди шылып алып калышат. Ошол төрөт алдында жаткан жаш келиндерби, бардык аял затын карай турган бир медик келип карап койбойт. Ошол бир эле акушерге дайындалып калат. Мен өз айтат элем, ошол акушер врачтардын ордуна бир эле санитарканы коюп койсо, ошол төрөтүп алмак. Эң чоң иш ошол больницада бүт нерсени тазалаган санитаркалардын колунда турат. Анан кийин болбогон ишти жала жаап мындай кылыштын өзү туура эмес. Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе. Мен ойлочу элем да, бул бийликтин өзүнүн тандоосу, жанындагы жака белиндеги адамдардын бардыгы таза деп ойлочу элем. Азыр мен бир жыйынтыкка келдим. Мына 2 күндөн бери Дайырбек Орунбаев жазып атат. Мына кызды Улукбек сабап коюптур деп. Ал Нариман больницасында 1 жыл мурда болгон иш. Аны бардыгы жарыялап жазып чыккан. Анан ошондой өлкөн чоң бийликте турган Дайырбек келип туруп, анан кийин ошондой неформальный жалган информацияны таратабы элге. Карапайым эл түшүнүп ага ишенип алышат да. Ушинтип сабаган турбайбы деп. Дайырбектин приказыбы? Дайырбектин приказы эмес, жазылып жүрбөйбү. Дайырбек Орунбаев деп. Ошол мисал үчүн Улукбектин кылган иши муну жөндөн коргобогула деп жазып атат. Эми бул деген чыккан эле чыккынчылык болуп атат да. Ана бийлик биринчиден суранарым. Тегереңер тазаласаңар. Карапайым элдин бардыгы силерге карап турат. Дагы эле айтып кетем. Бир эле Садыр Жапаровдун, же болбосо Камчыбек Кыдыршаевичтин жалгыз өздөрүнүн колунан келе турган иш эмес. Бул мамлекеттик чоң иш. А мамлекетти бардыгыбыз чогуу киришкенибизде гана тазалай алабыз. Болбосо деги тазаланбай турган акыбалга келип калган экенбиз. Мына кайтып эле Кыдыршаевич караларды тутуп апарып тигип атат, сот чыгарып коюп атат. Же болбосо башка иштер, мына өзүңөр күбө болуп атасыңар. Бул деген сөз эки эле кишини басымдуулап коюш оңой. А калгандары дагы раз мына мамлекеттик ишке барды. Бир жок дегенде эмгегин актап, элге көрүнүп, анан жеп ичсин да. Бул деген өлүп калса 21 миллион деп ага да кызы чубалдып. Бул прокурорлор өлүп кетип атты, ала семьясын багып кетет экен да. Силер өлбөгүлө, мен өлдүм деп. Анан кийин жөнөкөй мугалим мисал үчүн пенсияга чыгабы, же болбосо өлөбү, ага жанагы 7,5 миңди берип туруп, төлөп депсе ыргытып коюшат.